Ne olur? Siz kim bolasiz? Olay yomon aslı. Alsırak turib olasiz, birinchi haydovchiga ko'rsatib olaylik. 3 metr bunday aralık saqlab olib, tartib beringiz, bemalol, hech qarshimiz yo'q. Dokumentlarini olib kelib turibmi? Men o'zim aytaman. Ketdi kanka. Birinchisi 92. Mana. Siz-a? Ko'rsatib ketadi. 92. İkincisi 87. Üçüncüsü 69. Ben minimum istiyorsanız. 61. Oldu şöyle 3-4 skor şunu. Şu kutusu. Bu yoqdan radar ko'rsatib qo'yasiz bana. Qaysini? Ikki yoqdan atatib qo'yasiz. Rukoyatga turmaymi shuning uchun? Aynen ataka. Yo'q, bir turganda ikki yoqdan atatib. Hem dislokatsiya ko'rsatibsiz-ku? Bu yoqda turganda. Hem so'ratma, jan o'tirganda so'raydi. Nima qilib olasiz? Sizga qarshilik yo'q. Turib tursangiz 1,5-2 metr nar turыңызlar, tartib beringiz. Bu men доверительный лицо men. Men narroq turib olib tartib beringiz. Bu menga доверять etadi. Belli de. Hech nima. Siz bundayroq turib olasiz. Atak negisi bu turganingiz to'g'ri эле. To'g'ri. Всё. Бұл жерде инспекторлар айтып атат, бұл жерде тұрғаныңыз тура эле десе, ооба бұл жерде тура uzatат, бирөөнүн коросуна туруп алган. Ладно, бирөөнүн коросуна туруп алыптыр. Ошого карабай, жүрүүчү адамдар өтө турчу жерге бул машинанын айтканда алды жагы бампери дөңгөлөктөн алды жагы чыгып калган. Бул өзү стоптон линияга деле, мисалы үчүн дөңгөлөктөн эсептелинбейт, ушу машинанын алдыңкы бампер жагынан эсептелинип калат да, эң башынанчы. Бул чыгып алгандан кийин уже жүрүүчү адамдарга уже тоскоолдук деп коет. Экинчиден радарын дагы жүрүүчү адамдар басчу жерге радарын коюп койгон. Эгерде ошол жерден кандайдыр бир коляска менен же бир адамдар тийип талкалап ала турган болсо, анда ким жооп берет? Ошондо дагы эле карапайым эл күнөөлүү болобу же ушул ошакка атайын коюп койгон ошо инспекторлор күнөөлүү болобу? Дислокацияны алсак. Бема протоколду. Жаныңызда жок бул. Кайсы? Дислокация. Мен радардың сертификатын требует турсам. Сразу номери сверить этип кой. Все. Алып сверить этебиз. Андан эч неме болбогула. Ал биздин эме. Я. Мен айттым ошо соң берип калды. Сразу эме сразу. Азыр ачып берем. Дагы бир жолу айттым. 1,5-2 метр нарыраак туруп алыңыз. Свет. Маскаңыз жок биринчи. Sizde de maske yok mu? Sizde de maske yok. Maske olmayayım deyip turadi. Siz maske takыңыз. Жылыңыз. Неме кылбаңыз, а? Ортодо. Ишет бербеңби? Машинадан алыс туруңуз дейм, өкмөттүн машинасынан. Туган. Сиздин машинаңыз эмес да бул. Өкмөттүн машинасы алысыраак туруңуз. Биздин да машина, сиздин да машинаңыз. Жок, болду. Алыстан туруп тарта бериңиз. Алыс турбайбыз биз такыр. Кандай дейсиз? Алыс турбайбыз дейм биз. Эмнеге? Ошого. Орунуңуз бардыр балким. Барыңыз маска тагып келип. Биринчи доказать этиңиз да орунду. Азыр билесизби кандай нерсе кетип атат? Эмоцияга бергизбеңиз эч качан. Анан маскаңызды тагып алыңыз, тарта бериңиз келип. Кечке тартыңыз. Мен ыраазымын. Сертификат көрсөтөсүз. Сизге көрсөтпөйм, айдоочуга көрсөтөм. Эмнеге? Жөнүндө. Мен айтып атпайм сизге, бул мага доверять этет мен. Шо доверять этсе кайта жакшы, бул өзү положено берет койбойбу. Бизге кайта ушинтип тартканыңар жакшы. Ооба. Тартканыңар жакшы. Но незаконный болсо соттошот. Незаконно болуп атат. Азыр незаконно подпись коет. Будем судиться. Судиться этесиңер, келесиңер, биз жазабыз, көрсөтөбүз ошону. Келе бересиңер. Бизде эч нерсе жок. Карачы могу турганды. Ушуну мен турам дейт да. Жерден моерге кое албайсыз. Монда тартыңыз. Ким? Инспектордун турганын кара. Жарандык активист, бияк тартыңыз биринчи. Сен да тартып койгонда. Бияк тартыңыз. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Биякты тартыңыз. Аты жөнүңүздү. Мен азыр айтам, биринчи бияк тартып коюңуз. Мындай узун кылдыр. Ал жак тартпайм мен. Кечирип коесуз анда. Үйдүн мындай турганы негизи. Бу жерде эч ким жашабайт биринчи. Машинаны койгону бияка память берет, бияка. Ошон үчүн бизге дорожный уятты жөн интернетте жөн уят болосуз азырчы. Уят болсо мен сиз менен до конца соттошом. Сиз ойлобоңуз мени мындай калып калат депчи. Сен карабайсызбы, биякта эч ким жашабайт деп. Жашай, не волнует ал жердечи. Жок, антпеңиз. Волнует, не волнует көрсөтпөйм.
Demin aslında kete verin böyle. Nereye gel. Oraya. Ne oldu? Sen protokol tutuyor. Nege? Sen elime oldu. Nege? Nege? Sen uçup koyar da benim için. Protokol составлять etip duruyor. Согласен жазып koy bu. Yok. Nege? Ошо. Былай. Пожалуйста, hiç demesin. Бул жерде ошондой эле инспекторлор маска тагын деп айдоочуга айтып атат. Бирок ошондой эле өздөрү да маска тагынган эмес. Машинада отургандагы инспектор маскасы жок эле отурган эң башында. Эң аягында ошол жарандык активистмин деп өзүн тааныштырган бала ушундай эле видеокамерага тартып баштаганда ал маска тагынып атат да. Ошон үчүн элден талап кылгандан мурун өзүңөр да биринчи масканы тагынып алсаңар. Масканын баарында эмес, ошол масканы толук түрдө мурдун оозун жапкандай деңгээлде колдонуу туура деп эсептелинет да. Өзүңүзгө керек, эртең Пластикка тартканга болот, Для себя тарткан болбойт деген справкаңызды ошо кагазды көрөп коюң. Эмнеге мен для себя өзүм Siz өзүңүз гана нагрудной камераңызда нагрудный жок. камера берген эмес. Срогу бүткөн Неге? тапшырганбыз аны. Ал 2 жылга берилген срогун берген тапшырганбыз. Бул для себя тарткан мен. Мен интернетке чыгып, сиз ошо интернетке чыгышыңыз. Инспекторлар ушу телефонун ушундайынан чөнтөгүнө салып коюп, камераны күлчайт этип коюп, эч эскертүү бербестен камера тартып атат. Ушундай эле. Бул болсо бизде закондо жок. Эгерде тартып аткан болсо, мисалы мен сизди мындай тартып атам деп эскертүү берип тартыш керек да. Ошон үчүн эскертүү мындай айтканда, биздин закондо скрытый эскертпестен тартканга болбойт. Азыр Өзү. Короче дейт. Бул дейт азыр үндөбөй кете бергиле дейт. Менин көзүм алдында өчүрүп салсын дейт. Азыр мен на принцип тура турган болсом 5 штраф сага түшөт де, сен Хорошо дейбир. 5 миң сага албайт. Жок. Мен не Короче, согласен. сен азыр бертип сиз көбөйүп кетет да. Азыр жол кыскарып, биз жол кыскартып, хоп сиз айтканыңыз болот. Мынеке биз кеттик деп. Көз алдын өчүрүп коёбу. Всё. Жүрө. Мен де суу иче берем. Мына мен еще видео кетет. Бул инспекторлор ошондой эле протокол жазган жок. Өздөрү аныктап берген. 92 менен келатасың деп, эң башында ошо радар менен. Анан бул деген өзүнүн жумушунан пайдаланып атат да, каалаган кишиге протокол жазам, каалаган кишиге жазбайм, өзүм билем. Эгерде ошондой 100% аныктаган өзүңөр көрүнөр, аныктагандан жазыш керек болчу. Жазбагандан кийин бул кызматынан пайдаланып атат инспекторлорчу. Ошондой эле тротуарга да туруп алышкан, жөө жүрүүчү адамдар сизге. Ошол жерге радарын да коюп алышкан. Үчүнчүдөн радарын жанагыдай машинанын аккумуляторуна бекитип коюшкан. Балким ал радар бир 9 вольт менен иштеп, машинанын аккумулятору 12 вольт болуп, балким көп көрсөтүп калат. Ошондой эле сертификатыбыз бар дейт радарга. Сертификат менен болгондо ачылбаш керек болчу да жанагыдайчы. Анан машинага каалаган аккумуляторга туташтыра берсе, значит ал радар туура иштээрине биз күмөнбүз да. Ошол себептен ушул инспекторлорго ошол нарушениялары тууралуу тиешелүү чараларды көрүңүздөр. Тротуарга турган үчүн ошондой эле мамлекеттин радарын өзүн билемдик кылып каалаган аккумуляторго туташтырган үчүн анан кызмат абалынан пайдаланып каалаган кишиге протокол жазып, каалаган кишиге протокол жазбагандыгы үчүн ошо тиешелүү органдар тиешелүү чараны көрүшүңүздөрдү суранабыз. Жооп күтөбүз.